ılık Ramazan ayında barınmağa денсаулық, işine iyilik, kimler kim Müslümanlar, Türk dünyadaki Müslümanlar oruç oğurup kabul olsun. Bişkek'te olsan öyle gelip oruç açıp kettiler. Men денсаулығым жақсы. Балам чоңойып атат болдум. Баарыңарга ыраазымын. Мен şu үйдө турганыма мындан ары жашоом аябай жакшы. Мурдагыдан качан кылат келет деп күтпөйсүң, качан светтин немеси келет деп күтпөйсүң. Эми өзүмө хозяинмын, хозяйкамын. Ушу кубанычты татуулаган кайрымдуу фондуга чоң ыраазымын. Азаматтар атынан өмүрлүү бол, кармаган орозуң кабыл болсун. Балдарым менен ынтымактуу болсун. Кайсаман бол. Туугандарым каякта жүрсөңөр дагы мына силер көптөн көп силер жардам бердиңер. Мен 3000 пасөрү менен иштик кыла албайт элем. Силер көтөрүп кеттиңер. Мен туура 1 жыл болду ушу үйгө киргеним. Былтыр белек 2-ге чыкканда азамат белекке подарка кылып ушу үйдүн ачыкчын тапшырып той бердик элек. Быйыл мына азамат өзү өмүрсүндө отурат. Точно 1 жыл болду. Мен жашоом андан бери жакшы. Кичинекей үйүмө кичине кошумча болсун деп байкем киргизип койгом, ал жардам берип атат дөгөсүн. Не дейм эми, менин денсаулыгым жакшы, баары жакшы. Жанымда балам бар, каршымда азамат, иңдерим бар, агаларым бар. Ыраазымын. Эми мен максатым эмне? Баламды жакшылап тарбиялап эле. Буйруса. Баламдын түптө эле ушунун эмесине, окуусуна жакшы тарбия кылып эле ушуну ыймандуу кылыш менен максатым, тилегим. Ороз айында эмне тилесеңер, өзүмө эмне тилесем, силерге ошону тилейм. Балдарыңар менен ынтымактуу болгула, өмүрүңөр узун болсун, үйүңөрдөн дасторконго жакшылыкка жайылсын. Дагы жолу кайталап Бишкектеги мусулмандар менин тааныгандар үйгө келип оозуңарды ачып кеткиле. Рахмат. Баарыңарга ыраазымын ушундай жаркыраган үйгө отурсуңарга. Кичинеден болсо дагы, кичинеден салым кылып атып силер отурсуңар. Мынакей Айзат эже, биз баягы Кудай буйруса биздин ушул кайрымдуу бол коомдук фонд башкы максатыбыз мына сизге окшоп мынакей караңызчы, канчалаган адамды биз сүйүнтүп, үйгө мына үстүнө үй кылып, ушундай бир жакшылык, мындай биргелеген жашоодо бири-бирибизге бир сый-урмат менен мамиле жасап, ушундай бир кубанычты тартуулаштын аракетин кылышыбыз керек. Биздин максатыбыз ушул да. Анан мен дагы мына сиздин үйүңүзгө келген сайын мен кубанам. Мына сиздин жүзүңүздөгү жылмаюуну көрүп, мына Беку чоңоюп атат, Беку. Мына Кудайга шүгүр. Анан мен дагы сиз билдирип аткан ыраазычылыкты мен дагы билдирип айткым келет. Ушул ыйык Рамазан айында Аллах Таала туткан орозобузду кабыл кылып, Айзат эже, туткан орозобузду кабыл кылып, мына бир келген жашоодо баардык мусулман бир туугандар, мен мусулманмын дегендин баары үчүн бул ыйык Рамазан айы Кудай буйруса өтө жакшы айда, эң мээримдүүлүктүн, кечиримдүүлүктүн, бири-бирибизге жакшы мамиле жасоонун айы да, Айзат эже. Мына мен сиздикине келген сайын сүйүнөм. Баягы биринчи келгенде сиз менен жолуккандагы күн артта калды. Туурабы Айзат эже? Сиз экөөбүз кандай кеңешти эле, кандай сүйлөшүп, мына Айзат эже, Кудай буйруса биздин аркабызда калың кыргыз эл турат.
2,5 сомдон бир жерде квартирада турат экен. Ошол квартирага берген акчасын анан көрө өзүнө жумшаса, эч кандай мамлекеттен жардам жок экен. Эмне аласыз деп, пособие аласыз? Пособие деле канча акча аласыз? 3000 айына балам. Айына 3000, бир айдан бир айга эже болсо, элде болуп эки жакка чыгып жумуш менен камсыздай албайт, үйдө отурат бала менен. Анан ошол жактар баарын өзүбүздү мисал кылып, ушул Айзада эженин ордуна өзүбүздү коюп көрсөк, ойлонот болушубуз керек. Ар бир кыргызга кыргыз жардам бербесе, анан ким жардам бермек деген ой болот. Ошон үчүн Кудай буйрса кайдыгер карабаган кыргыз жигиттерине сөзсүз түрдө салымын кошотпош керек деп. Кудай буйрса мен өзүм баш болуп, мен даярмын. Кудай ыраазылыгы үчүн эже сиздин бир жүрөктөгү эле ыраазычылык бирибизге болгон. Анан мен ойлойм буйрса баары жакшы болот. Бир туугандар биригип ушундай бир эжеге колдоо көрсөтсөк, эртең ушул үйүнө жаркыратып кирип, сүйүнүч менен отургандагы мүмкүн калса, анысын да көргөнгө Кудай буйрса келип күбө болуп, эже жакшылыгына күбө болуп. Жолдо барам, түбү жок жолдо барам, жалын кечип жашоодон өрнөк алам. Бүткүгүндү унутуп койгон менен баскан сайын жакындап көргөн кадам. Адам деген көпүрө турмушуна, адам деген көпүрө курбусуна, күч бар кезде биригип бир муштумдай курсак экен көпүрө кыргызыма. Сен өлбөйсүң, артыңда изиң калса, сен жашайсың, тарыхта ишиң калса, ташты эмес темирди таарып чыгар, тишиң барда, мокобос мизиң барда. Кээсине кээсине тилден берген, өлгөчүдөй өмүргө кимдер келген, билсең бул күн тутанып тутанбаган. Сиз кейөөңүз ыйлабаңыз десем, болбой эле качан болот анан мынтет дегенсиз. Бүгүнкү күндө Айзада эже көрүңүзбү, сабырдын түйү саралтын. Анан Аллах Таала омин деп койду. Мына бүгүнкү күндө жаркыраган, мына караңызчы, сонун тартуулады Кудайым буйруса. Кудайга чек шүгүрлөр болсун. Анан ушул биз кылып аткан ишке демилгелеген аркабызда калың кыргыз эл ичинде кайрымдуу инсандарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Буйруса баары жакшы болот. Дагы да ушинтип сизди кубандыргандай кылып, мына сизден башка да канчалаган бир туугандарыбыз турат биздин списоктачы. Ошолорду дагы ушинтип сиз кубангандай кылып, алар да кубантыштын аракетиндебиз. Дагы бир унта элек нерсе, ушул айда белекте отурсаңыз, күзүндө тыла келип. Мусулман болот буйруса, беки я. Беки мусулман болот буйруса. Кудайым буйруса. Аха.